Вау, бул кайсыл жер Нурайда? А бул кыздарчы, булар кимдер? Бул биздин лагерь. Мен Кызыл лидерлик 2021 деген лагерге барбадымбы. А бул болсо Өмүргүл, Оштон болот. Жаңыл бул Чүйдөн, а бул Сезим Ысык көлдөн, ал эми бул Мадина Баткенден. Негизи жалпысынан бул жерде ар бир областтан кыздар келет. Аха, сонунго ошондо сен лагерге канча акча төлөп бардың? Жок, лагерь бесплатно болду. Мен эч кандай акча короткон жокмун. Себеби мен Кыргызстан Улуттук Кыздар Федерациясында иштеймин да. Вау, ал кандай федерация? Ошондо сен лагерге бекер бардыңбы? Ооба, лагерь бекер болду жана бул лагерге Кыргызстандын 7 областынан тең кыздар келип, биз тажрыйба алмашыга өтө сонун мүмкүнчүлүктөр түзүлдү жана биз лагерде болуп көрбөгөндөй эң мыкты деңгээлде билим ала алдык. Негизи ошол биздин Кыргызстан Улуттук Кыздар Федерациясы 10 жаштан 18 жашка чейинки кыздардын укук жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү боюнча иш алып барат. Жана ошол биздин федерация кыздарга ар тараптан колдоо көрсөтөт. Мисалы, сен камеранын алдына чыгып, башка бир адамдан кандайдыр мындай журналисттерге окшоп интервью ала аласыңбы? Жок, мен деген уялам да камерадан. Мына көрдүңбү, биздин федерация кыздардын өзүнүн ичиндеги коркууларын жеңип, алардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүдө өтө сонун шарттарды түзүп берет. Мисалы, мен деле буга чейин камерадан уялчумун, жана мындай сүйлөй алчу эмесмин камеранын алдында. Бирок мен бул федерацияга келгенден кийин өзүмдүн кандай өнөрлөрүмдү билип, өзүмдү ар тараптан өнүктүрө баштадым. Мисалы, биздин федерацияда кыздар сүйлөсүн медиа порталы бар. Мен ошол жерге кыздар сүйлөсүн медиа порталына кирип, мен дагы ушундай камеранын алдында уялбай кеңири сүйлөөгө үйрөндүм жана мага ушундай бир значок беришти. Бул биздин порталдын значогу. Ал эми бул болсо биздин федерациянын формасы. Кандай, сага биздин федерация жактыбы? Ооба, мага аябай жакты. Мен да кошулсам болобу? Албетте кошулсаң болот. Биздин федерация Кыргызстандагы 10 жаштан 18 жашка чейинки кыздар менен баарысы менен иш алып баргысы келет. Эгерде сен дагы кошулгуң келсе, бул номерлерге